Аллах Таала макталар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Аллах Таала насип кылган болгон болсо 3 негиз китебинен сабагыбызды баштайбыз. Биз алгачкы сабакта айтканбыз, 3 негиз китебине кирердин алдында киришме сөзүндө 3 нерсе бар дегенбиз да. 4 маселе, анан 3 маселе, анан дагы 1 маселе бар деп айтканбыз. Билүү милдет болгон 4 маселени алдык да. 4 маселе эмне десе, биринчиси илим болду, экинчиси ошол алган илимге амал жасоо болду, үчүнчүсү амал жасагандан кийин ошол илимге адамдарды чакыруу болду, төртүнчүсү адамдарды чакыргандан кийин башка сыноо келсе ошол сыноого сабыр кылуу болду. Анын далил эмне десе, Асыр сүрөсү болчу. Мына ушу 4 маселени алганбыз. Ошону толук бүтө элекпиз. Андан кийин Асыр сүрөсүн алып келгенден кийин шейх Имам Шафиидин сөзүн алып келет да. Имам Шафии Кала Шафии рахимахуллаху таала лау ма анзалаллаху худжатан ала халқихи илля хазиги сурата лакафатхум дейт. Имам Шафии рахимахуллах айтты, эгер Аллах Таала өзүнүн кулдарына ушул гана сүрөнү, тактап айтканда Асыр гана сүрөсүн түшүргөндө, ошонун өзү жеткиликтүү болмок дейт да. Бирок ушул 3 негизди алып келген ушул сөзү Имам Шафии ушундай лафз менен, ушундай сөз менен айтканбы, же айтпаганбы деген маселеде сөз бар да. Кээ бир алымдар ушул гана сөздү дал ушундай кылып Имам Шафии айткан эмес дейт да. Китептерди изилдеп көрсөк, Имам Шафии башкачараак айткан дейт. Китептерде келген Имам Шафии сөзүн мындай таптык дейт да, алымдарчы. Кала Шафии рахимахуллаху таала лау факкара насу хазиги сурата лакафатхум дейт. Имам Шафиидин бул сөзүндө иснады менен келген сах сөзүндө айтылып атат. Эгер дейт, силер ушул Асыр сүрөнү дейт, терең ой жүгүртүп ойлонуп турган болгон болсоңор, ушул сүрөнүн өзү силерге жеткиликтүү болмок дейт да. Ушул Асыр сүрөнү терең ойлонуп ой жүгүртө турган болгон болсоңор, ушул Асыр сүрөнүн өзү силерге жеткиликтүү болмок дейт. Кандайча? Бул жердеги жеткиликтүү болмок деген сөзү башка аяттардын кереги жок эле, башка сүрөлөрдүн кереги жок эле деген маани айткан жок. Болгону баягы адамдын ар бир нерсенин астында илим талап кылуусуна, жана илим алгандан кийин ошол илимге амал кылуусуна, жана илим алгандан кийин ага чакыруусуна, чакыргандан кийин ошол нерсеге сабыр кылууга ушул терең ойлонгон адам үчүн ушул сүрөнүн өзү жеткиликтүү дейт да. Насаат катары, осият катары, насиха катары ушул сүрөнү жеткиликтүү болмок дейт да. Эмне үчүн? Себеби өткөндө айттык го биз. Бул Асыр сүрөсү аябай маанини камтыган сүрө да. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Жалпы эле убакытка ант болсун, адамдардын баардыгы бактысыз дейт да. Адамдардын баары бактысыз да. Бир гана ушул 4 сифатка ээ болгон адамдар гана ошолор ошол батып калган нерседен чыгат дагы бактылуулардан болот экен да. Ал кайсы 4 сифат десе, илим алуу, амал жасоо, ага чакыруу жана сабыр кылуу экен да. Ошон үчүн Имам Шафиинин бул жердеги максаты, илим талап кылчу адам ушул сүрөнүн маанисине терең ой жүрүп турган болгон болсо, Аллах Таала бул жерде илим элер мактап атат. Жана солих амал жасагандарды мактап атат. Субханалла, бул исламда эң чоң негиздерден турбайбы? Адам ушу менен, ошол адамдар ушу нерсе менен бактылууга барат турбайбы деп түшүнсө болот деген нерсени Имам Шафии максат кылып атат да. Көзү кылат көрсөңүзбү? Имам Бухаринин асарына өтпөй туруп, биз ушул Асыр сүрөсүнүн орду исламда аябай чоң экени туурасында 1-2 асар бар. Ошого айта турган болгон болсок, Абу Мадинат Даримидин сахаба айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бири-бири менен жолукканда, бири-биринен ажырабай туруп, бири-бирине Асыр сүрөсүн окуп туруп, анан бири-бирине ассаламу алейкум деп салам берип туруп анан тарап кетчү экен да. Бул деген эмнени билет? Адамдар айтат,
Бул жерде дейт, бул асардан эки нерсени алсак болот дейт. Биринчиси, мусулман адам бири-бирине жолукканда сахабалардай болуп Асыр сүрөсүн окуйу бул жакшы дейт да. Эмне себептен? Асыр сүрөсүндө жанагы 4 нерсени камтып атпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте күндү эртең менен Аллахума инни асалука илман нафиан, карагыла, ва ризкан таййибан ва амалан мутакаббалан дейт. О Аллахым, мен сенден пайдалуу илим жана жакшы рызкы жана өзүңдүн астында кабыл болчу амалды сурайм дейт. Эми Абдуразак айтат, карагыла дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндө эртең менен Аллах Тааладан пайдалуу илим сурап атат дейт да. Ушул аятта дагы биринчи илим, анан кийин солих амал. Андан кийин солих амал. Көрсөңөр, ошон үчүн сахабалар бири-бирине жолукканда буну кайталаштын максаты эмне? Тугандар, карагыла, адамдардын баары дүйнөгө кечип, дүйнөгө батып калышты. Ушундай заманда 4 сифатка ээ болгон адам гана кутулат экен деп бири-бирин эскертип турганда. Көрөт, биз жолукканда ыйман кандай, ибадаттар кандай болуп атат, 5 мал намазың кандай болуп атат, күнөөлөрдү кылбай элесиң, баары жакшы эле, андай эмес. Кандай болот иштер? Бизнестер кандай болуп атат? Сахабалар тескеринче. Алар ыйманын сураган. Ыйманың кандай болуп атат? Ибадатың кандай болуп атат? Аллах Таалага сыйынып атасыңбы же сыйынбай эле өмүрүң жөн эле бекер өтүп атабы? Мына ушул нерсеге көңүл бурушкандалар. Көрсөңөрбү? Урматтуу тугандар. Ошон үчүн ушул нерсеге көңүл буруш керек. Шалбайлы. Ушул асардан биз эки нерсени алсак. Биринчиси, сахабалар бири-бирине жолукканда ушул Асыр сүрөсүндө окуган. Экинчиси, мусулман адам жолугуп тарап бараткан кезде жөн гана кеп калбастан ассаламу алейкум деп салам берип кетиш керек экен дейт. Ушул нерсе шариатта бар экен дейт. Бирок Шейх Усеймин айтат, сахабалар ушул асарда айтып, дайыма бир адат кылып алыш керек дейт да. Бирок кээде мындай жолуккан учурларда албетте эскертип окуй салат дейт. Бирок ар бир жолуккан учурда эле окуй берген дагы бул эмне? Туура эмес болуп калат, жада калса бидат болуп калат деп айткан да. Бирок эмне? Ар дайым бул адатка айландырып алган болсо, ал эми кээ ушул жолуккан учурларда окуп турган болгон болсо, бул алдын сүйөнгөн эмнеси бар? Мына ушундай далили бар. Себеби сахабалар ушундай бир жолукканда бири-бирине ушул Асыр сүрөнү окуганы бул бир гана өздөрүнүн ойунан чыгарган нерсе эмес дейт да. Деги эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйөнгөн хадистери болгон деп Шалбани айткан да, көрсөңөрбү? Ошон үчүн кээде жолуккан учурда окуп койсо бул эч нерсе болбойт экен, Эми андан кийин Имам Бухаринин асарын алып келет. Илимдин орду дейт, бул адам сөз сүйлөөрдөн мурун жана амалдан биринчи турат дейт да. Ошон үчүн адам бир ишенимди жүрөгүнө киргизбей туруп, жана бир амалды жасабай туруп, далилин билип туруп, анан кийин ишеним куруш керек да. Ал эми көптөгөн адамдар бар, биринчи эч кандай далилсиз эле ишенимдерди киргизип алат, жана далилсиз эле амалдар жасалат да. Анан бир күн аят келет, ошого карама каршы, өзүнүн жасаган амалына же ишенимине каршы, анан аятты, хадисти албай да коюшу мүмкүн да, текепеленип. Ошон үчүн шариатта эмне? Биринчи далилдин негизинде амал жасалат. Далилдин негизинде амал жасалат. Эми айтып атат? Имам Бухари ушул сөзүн айтып койбосо эле, Имам Бухаринин өзү ушул айткан сөзүнө илим амалдан жана сөздөн биринчи турат деген сөзүнө Имам Бухари да далил келип атат. Аллах Таала Куранда Мухаммад сүрөсүнүн 19-аятында фa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Аллах Таала Куранда, о Мухаммад, сен Аллах Тааладан башка сыйынууга татуу зат жок экенин билгениң, жана кылган күнөөлөрүң үчүн Аллахтан кечирим сура деп айткан дейт да. Ушул жерден биринчи Аллах Таала эмнени буйруп атат? Билгин дейт. Эмнени билгин дейт? Аллахтан башка сыйынууга татуу зат жок экенин билгениң деп туруп, илимди биринчи коюп туруп, андан кийин эмнени келип атат? Жасаган амалың үчүн Аллахтан кечирим сура дейт. Амалды биринчи койдубу же илимди биринчи койдубу? Аятта илимди биринчи койду. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн баарынан илим жогору турат. Аллах Таала биринчи билүүнү буйруп, анан кийин жасаган амалына карап атат. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн урматтуу тугандар, аябай мындай маани бериш керек да. Себеби азыр дүйнөдө кандай гана ширктер тарабасын, жана дүйнөдө кандай гана бидаттын түрлөрү тарабасын, эмненин натыйжасында мунун баары? Далил сурабагандыктын натыйжасында. Ошол сабак берген адам дагы өзү далилсиз илим алган шектерден. Ошонун негизинде үйрөтүп,
өзү дагы адашып, башкалар адаштырган да. Ал эми ар бир маселени далил менен сураганда, далил менен талап кылганда ким илимди кандай талап кылганын, анын сабак бергенин билсеңер болот да. Ар бир нерсе айтканда далил менен береби, алымынан ошондо илим алган да. Ал эми бирөөлөр сабак берет, эч кандай далил айтпайбы? Жада калса бир аят, бир хадис окуп алышы мүмкүн. Ал ошондой илим алган. Адам качан далилсиз илим алган болсо, анын ичине билесиңер, даиф хадистер кете берет, дагы эмне токулма хадистер кете берет, жалган кыссалар, окуялар кете берет, жана түштөн алынган жалган маалыматтар. Далил талаптын эши жабылгандан кийин шайтан каалаган мусорун ыргыта берет. Карапайымдар алар түшүнүп турбу? Ишенген астында устаз тургандан кийин, болду, устазга динин тапшырып коет да. Ошон үчүн ар бир маселе далил менен болушу керек. Эми киришмедеги экинчи маселени өтөбүз. Киришмедеги экинчи маселеси бул 3 маселени үйрөн да. Айтат, белгиниң дейт. Аллах Таала сени өз ырайымына алган болгон болсун, ушул 3 маселени үйрөнүү жана ага амал жасоо ар бир мусулман эркек менен мусулман аялга милдет, важип болот дейт да. Ушул 3 маселе тең ар бир мусулманга милдет болгон, фарыз болгон маселе дейт да. Кимде ким ушул маселени үйрөнбөсө, Аллахтын астында күнөөкөр боло турган маселе. Сен дүйнөңө алаксып, жумушуңа алаксып, эгин дыйканга алаксып, ушуну үйрөнбөй калдыңбы, өтүп кеттиңби Аллахтын астында? Бүттү, Аллахтын астында ушул нерсени үйрөнбөгөн үчүн Аллахтын астында азап каласың да. Ошол 3 маселенин биринчиси. Алула, биринчиси. Анналлах халакана ва разакана ва лам ятрукна хамалан дейт да. Аллах Таала бизди жаратты, жана рызкы берди, ва лам ятрукна хамалан, бизди жөн гана ойноп күлсүн деп таштап койгон жок дейт да. Субханалла, Аллах Таала бизди жаратты. Аллах Таала бизге рызык берип койду. Кез менен жамгыр жаадырып, чөптөрдү чыгарып, бүттүк мүмкүнчүлүктөрдү Аллах Таала берип койгон да. Дыйканчылыкка дагы, соодага дагы, бүттүк нерсеге. Көрсөрбү? Аны түшүнгөн адам түшүнөт, түшүнбөгөн адам түшүнбөйт. Ошон үчүн Аллах Таала жаратып, рызкы берип, анан жөн эле таштап койгон жер жок дейт. Балким бизге бал арсала илайна расулан. Балким бизге Аллах Таала пайгамбарларды жиберди дейт да. Эми ушул жерде бир аят бар да. Аллах Таала бизди жөн эле таштап койгон жок деп атпайбы? Мындай аят бар. Аллах Таала Кыямат сүрөсүнүн 36-аятында мындай деп атат. Адамдар ойлошобу дейт да. Биз аларды жаратып туруп, анан эч кандай нерсеге буйрубай, жана эч нерседен кайтарбай жөн эле таштап коюлдук деп ойлошобу дейт да. Яхуттар, христиандар ойнош керек, күлүш керек. Бая бизде мурунку учурда бар го. Арак ичип атканда, арак басында эми жашоого бир келдик. Ойнош керек, күлүш керек, көңүл ачып алыш керек деп туруп анан каалаган нерсе дейт го. Ошол нерсе мусулмандардан, исламдан келбеген ал. Каяктан келген билесиңерби? Орустар менен отуруп, кыргыздар билесиңер, арак ичет, тамак ичет, анан орустар ошол тоосу сүйлөгөндө, баягы кыргыздар орустардан үйрөнүп алган да. Көрсөрбү? Бул орустардын куфур сөзү да. Дүйнөгө бир келдик, ойноп күлүп алыш керек деген сөз мына ушул аяттарга каршы эле бул куфур сөз экен да. Алымдар айтат, Аллах Таала тозоктон аларга мындай деп кайлаткан. Афа хасибтум аннама халакнакум абасау ва аннакум илайна ла туржаун дейт. Аллах Таала алар тозокто күйүп жанып кыйналып атканда, биз силерди жөн эле эч кандай максаты жок ойноп эле жаратты деп ойлодуңарбы? Жана ошондой эле ва аннакум илайна ла туржаун, биз жака эч качан кайтпайбыз деп ойлодуңар биле деп айтат экен. Алымдар айтат, Аллах Таала дейт, эч качан бир нерсени жөн гана максат жасабайт дейт да, жаратпайт дейт да. Биз жасап коюшубуз мүмкүн. А бирок Аллах Таала бир нерсени жаратса, сөзсүз түрдө ана хикматы, максаты бар экен да. Ошон үчүн бизди жараттыбы, эми максатын айтып койду. Илля лиябудун, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынууларым үчүн дейт да. Ал эми кимде ким ушул аяттарга көңүл бурбай ахиретке бара турган болгон болсо, Аллах Таала алар тозокто күйүп жанып атканда мына ушул аяттар менен кайрылат экен да. Ошон үчүн азыр урматтуу туугандар, максатыңарды биле алла. Биз убактылуу келдик. Бир күнү кетебиз. Максатыбыз эмне? Аллах Таалага ибадат кылуу, сыйынуу. Биз сыйыныш үчүн Аллах Таала могу 7 кабат асманды, 7 кабат жерди, 7 кабат асман ичинде жылдыздар бар го, ошол бир эле жылдыз могу биз жашап аткан жерден ученыйлар ачат нече?
чоң дейт да. Асманда канча деген жылдыздар бар. Ошол кичинекей жерде адам баласына бир жарык болуп турсун. Кечинде адам баласы коркпосун дейт. Асарда Аллах Таала жылдызды 3 максат жараткан дейт да. Зинатан лиссама. Асманды коозоп туруш үчүн дейт да. Жолдорду табыш үчүн, үчүнчүсү шайтандарды атыш үчүн да. Анан кийин Аллах Таала жаратты, рызкы берди, таштап койду. Уланды сиз эмне дейт? Бал арсала илайна расулан дейт да. Бизге пайгамбарды жөнөттү дейт. Аллах Таала дегеле өзүнүн динин үйрөтүш үчүн адамдар арасынан пайгамбар тандап алат дагы, пайгамбарды жиберет. Ошол пайгамбар эмне кылат? Аллах Таала ушул нерседен буйруду, жана ушул нерседен кайтар деп адамдарга динди көргөзүп турат да. Мына ошондой пайгамбар бизге жөнөткөн да. Уландысында фаман атаху дахалал жанна ва ман асаху дахалал нар дейт. Кимде ким ошол пайгамбарга моюн сунса, ал бешикке кирет, ал эми кимде ким ага качса, ал тозокко кирет дейт да. Буга далил. Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Куллу уммати ядхулунал жанната илля ман аба" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үммөтүмдүн бардыгы бешикке кирет, бир гана баш тарткандарынан башкасы" дейт да. Десе сахаба: "Кал я Расулаллах, ва ман яба?" О Аллахтын элчиси, бештен ким баш тартат деп суроо берсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ман атаани дахалал жанна ва ман асаани факадаба." Кимде ким мага моюн сунса, тактап айтканда менин чакырыма жооп берсе, мен кайтарган нерседен кайтса, ал жаннатка кирет дейт. Оман асани факадаба. Ал эми кимде ким менин чакырыма жооп бербей, менин кайтарган нерседен кайтпаса, мага моюнсунбаса, мына ушул адамдын жаннаттан бештен баш тартканы дейт да. Хадис Бухариде келет 7280 номерде. Ушул биринчи маселесини пайгамбарды бизге жөнөткөнүнө далил келип атат. Аллах Таала Куранда Музаммил сүрөсүнүн 15-16 аяттарында мындай деп айткан дейт: "Биз Фергаунга Мусаны пайгамбар кылып жибергенибиз сыяктуу, силерге да жасаган амалдарыңа күбө болушу үчүн биз силерге Мухаммадты саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар кылып жибердик." Аллах Таала Мусага эртең кыямат күнү пайгамбар мага келген жок деп айтпаш үчүн, Фергаунун жасаган амалдарына күбө болуш үчүн кимди жөнөткөн? Муса алейхиссалам менен Харун алейхиссалам жөнөткөн. Билесиңер, а? Эми Аллах Таала айтып атат: "Фергаунга Муса алейхиссалам менен Харунду жиберген сыяктуу, силерге дагы дүйнөдө жасаган амалларыңа кыямат күнү күбө болуш үчүн биз силерге Мухаммадты пайгамбар кылып жибердик" да. Аяттын уландысында фааса фиргаунур расула фаахазна ахза вабила. Биз качан Фергаунга Муса алейхиссаламды пайгамбар кылып жибергенибизде, Фергаун ыйман келтирбей баш тартканда, биз ошол амал үчүн Фергаунду жаман абалда алып койдук дейт да. Билесиңерби? Фергаунду аябай жаман абалда алып койгонда. Коркунучтуу, катуу абалдар болгонда. Кызыл деңизди бөлүп туруп, деңиздин ортосу менен кетип атканда, тоодой болгон деңиз үстүнөн басканда, кандай абал бул? Мусулмандар өтүп туруп, Фергаун киргенде, анан басканда жана 3000 метр. Аллаху акбар, карала. Эми ошол жерде эмлесет көр? 3000 метрден суу басса, адамды сыкканда жанагындай адамдын ичинен нажас чыгып кетиши мүмкүн да. Бул белгилүү нерсе да бул деген. Мына ошондой коркунучтуу абал алып койду. Ошон үчүн кимде ким бул Фергаунун абалы. Эми биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин биз дагы ыйман келтирбей, буйруган нерсесине моюнсунбай баш тарта турган болгон болсок, Аллах Таала бизди тез эле алып коет. Адамдын өлгөнү проблема эмес. Адам мындай астында дасторкондо же гүлдү кармап туруп, гүлү өлүп кала бериши мүмкүн. Маселе өлгөндө эмес. Дүйнө жүзүндө ушундай бир өмүр бою күнөө кылып, бир өлүп атканда жылмайып, сен менен коштошуп өлүп калышы мүмкүн жашынакайчы. Бирок маселе өлгөндөн кийин кандай болот ана? Өмүр бою шикирип өлүп атканда күлүп жайнап, мейли жакшы, туугандар жакшы калла деп. Бизде бирөө бар ошол. Өмүр бою арак ичти, өлүп атканда дагы жылдыгы үчүн бир чоң аябай семиз бебри. Канча миң алды Аллах алам. Алып аны даярдап, достору менен коштошкондо жоңошкон жок. Арак ичип, өз рак болуп калды да. Рак болгондо алдынан айтып коюшат го. Күндө арак ичип, коштошуп туруп анан өлдү. Анан атаган жылкысын өлгөндө сойду да.
Достор эмне деди? Аябай жакшы кетти. Карасаң, биз менен коштошуп, жакшынакай жылкысын даярдап коюп, өлгөндө да жөн кетпей, баягы жылкыбызда семиз чыкты. Аябай жедик. Тири көзүндө арак берди, өлгөндөн чучугун берди. Не деген жакшылык бул деп. Элим бар артынан сөз кылды да. Тигинен эмне болуп атканын эч ким ойлонгон жок. Периштелер аны өлгөндө эле оң жагынан 100 периште, сол жагынан 100 периште бешке алып кетпейт аны. Эмне кылдың? Эмне жасадың? Бе жасаган амал үчүн жооп берет, урматтуу туугандар. Жана 3 маселенин экинчисин өтөлү. Экинчиси Анналлаха ла ярдан юшрака маху ахадан фи ибадатихи, ла малаку муқаррабун ва ла наби мурсал. Экинчисин айтып атат, Аллах Таала дейт, өзүнө ибадат кылууда бир нерсени шерик кошууга эч качан ыраазы болбойт дейт да. Мейли ал ширк кылынган нерсе өзүнө эң жакын Жебреил периште болсо дагы, же болбосо өзүнө эң жакын Ибрахим алейхиссалам, же болбосо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсо дагы, Аллах Таала ал нерсеге ыраазы болбойт, ал ширк болуп эсептелет дейт да. Палестинада мусулмандар чындыгында еврейлер, Аллах Таала Палестинада мусулмандарыбызга жардам берген болбосун, кээ бир туугандар ошол жактан я Махди деп аткандар чыгып атат да. Интернет болгондон кийин сүйлөгөн сөздөр чыгып атат. Ошондо карасаңар, араб болбосо. Бирок имам Махди деген нерсе бар. Кыямат күнүн 10 белгисинин биринчи белгиси имам Махди чыгат да. Ал чыкканда ал деген пайгамбар эмес, жөн гана адам. Аллах Таала бир күндө аны жүрөгүн оңдоп, аны бир адамдарды мусулмандарга башчы кылып коет да, имам кылып коет да. Ошонун артында анан мусулмандар душмандар менен согушат да. Ошол имамды чакырып атат да. Я Махди деп атат да. Махди деген али чыга элек ал. Ал имам Махди чыккан күндө деле, имам Махди Кыргызстанда жүрсө, сен Африкадан имам Махди деп кыйкырганга уже ширк болуп калат да. Тем более чыга электе я Махди деп айтуу, бул имам Махдиге эмес, жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушинтип айта турган болсо, я Мухаммад деп. Бул ширк. Сен дуалып атат, чакырып атат, келбейсиңби? Бизге жардам бербейсиңби деп атат да. Биз кыйналып атабыз. Бул кимден суралат? Я Алла деп Аллах Тааланын өзүнөн гана сурала турган Аллахтын акысы бул. Ошон үчүн бул жерде айтып атат. Мейли Аллахка эң жакын Жабрил алейхиссалам болсо дагы, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо дагы, Аллах Таала бир нерсени шерик кошуу мүмкүн эмес дейт. Өткөндө бир тууганыбыз бирөө Майдинага барыптыр. Кыргызстанда бир маселе болуп кетти эле. Ошондо мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырына жакын калдым, Майдинада жүрөм. Азыр пайгамбардын кабырына барып ошол жерден даттанам дейт да, пайгамбарыбызга. Арызданам дейт да. Я Алла. Сен Аллахка кайрылгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчиден укпайт. Уккан күндө деле пайгамбарыбыз салам жооп бере албайт. Жооп бере албайт. Сен ушинтип пайгамбарга дуа кылуу ширк бол. Даттанам, арызданам деп. Болбосо ошол элге таанымал эле адамдардын бири. Эгер ошондой элге таанымал адамдар ушинтип сүйлөп аткан болгон болсо, чоң ширк кылып аткан болгон болсо, карапайым адамдар эмне деп ойлойсуздар? Эмне деп ойлойсуздар? Ошон үчүн мындай маселелер бизге аябай керек. Жада калсам, мурун кинолордо бар эле. Согушканда арбакты чакырып, ошол күч берет арбак деп, арбак чакырышкан да. Ушулардын баары урматтуу туугандар, ширк да, арбак колдойт, имам Махди колдойт деп, арбакты чакыруу, имам Махдини же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чакыруу, бунун баары ширк. Пайгамбарлардын баардыгы эмне максатта жиберилген? Аллахтын жалгыз өзү сыйынгыла. Аллахка эч нерсени шерик кошпогула деп, ушул максатта жиберилген алар. Ошон үчүн туура билиш керек. Ширк бул динибизде урматтуу аябай коркунучтуу да. Биринчиден ширк жер бетинде Аллах Таалага кылынган эң чоң күнөө эсептелет. Экинчиси, ширк Аллах Тааланын ушундай эң катуу атуусын келтире турган нерсе ширк. Сен Аллах Таала сен бирөө теңеп атасың да. Аллахтан сурай турган нерсени башка бирөөдөн сурап атасың да. Жада калса сен Аллах Тааланы андан төмөн коюп атасың. Аллахтан сурай турган нерсени Аллахтан сурабай, башка бирөөдөн сураса, төмөн болуп калат. Мисалы, жумушта эле сен үйдө фирмада директорсуң. Эң начальник, главный сенсиң. Сенден ылдыйкыларын бүттүгү сенден сурайт да. Кандай иш болбосун. Бирок бирөө келди дагы, ыл жакта жумушчулар бирөө келди дагы, курштен бирөө келип туруп, сен турсаң, сенин жардамчың бар да, оң колуң. Ошо оң колуңан
чоң маселе сурап атат да. Ушундай кылбайлы, ушуну чечпейли деп сурап атса, сен биякта турасың да. Негизи ошол маселе сен уруксат менен чечилбейт. Бирок жаныңдагы начальниңен, жардамчыңан сурап аткан болгон болсо, сен эмне мындан сурап атасың? Маселени бул жерде мен чечем бул. Ушунча 20 жылдан бери фирманы түзгөн менмин. Башымды салып табакелде жүргөн менмин. Кимден сурап атасың деп ошону ачууланыш мүмкүн тура эмес эмеспи? Эми бул жөн гана мисал бул. А бирок Аллах Таала турса, Аллах Таала сурай турган нерсени башка бир арвактан, Махдиден, пайгамбардан сурай турган болгон болсоң, ошолордун өзү сенен ыраазы эмес, урматтуу тугандар. Ширк кылып атасың, Аллахка теңеп атасың. Үчүнчүсү, ширк кылуу үчүн шахват тартпайт. Мисалы, кээ бир күнөөлөр бар, уруулук кылыш үчүн адамдын шахваты тартып коюшу мүмкүн да. Акчага муктаж болуп дагы семьясы ачка жатат, балдары ыйлап атат, жумуш болгондуктан бирдекин урдуп алышы мүмкүн да. Себеби мажбур да. Же болсо зина. Зина кылыш үчүн адамдын баягы өзүнүн шахватын баса албай, шахват тартып зина кылып коюшу мүмкүн. Булардын баары чоң күнөө албетте. Кылынышы мүмкүн эмес. Бирок ширк кылганга шахват тартабы? Шахват жок да бул жерден. Деп баланча кабырга барып сажда кылганга, баланчадан я пайгамбар деп, я арбак деп зина тургандай шахват жок да бул жерден. Ошон үчүн кимде-ким ширк кылган болгон болсо, бунун азабы 100 эсе 1000 эсе күчтүү болот да. Бир адам 1000 адам өлтүрдү. Бир ширк кылды. 1000 адамдын күнөөсү, 1000 адам өлтүргөн адам Аллах Тааланы үмүт кылат иншалла. Эң негизи Аллах ширк кошпос, кааласа Аллах Таала кечире берет, кааласа өзүнүн адилеттүүлүгүн тозокко киргизип, жуулгандан кийин ага тебеш киргизет. Тавхид ээси болгондук үчүн да. Ал эми бул ширк кошту, бол кетти, тозокко түбөлүп кетти да. Ошон үчүн урматтуу тугандар, бул оңой эмес бул. Себеби Аллах Таала Кур'анда айтпайбы? Аллах Таала өзүнө ширк кошууну эч качан кечирбейт дейт да. Андан башка күнөөнү каалаган кул үчүн кечирет дейт. Зина кылып койдуң, урук кылып койдуң, ошо менен өтүп кеттиң, тоба кылбай. Кааласа Аллах Таала кечирет, кааласа сени кабырдан, тозоктон азаптап туруп, күнөөң жуулгандан кийин бешке киресиң, тавхид ээси болгон үчүн. Бул деген күнөө, зина кыл деген сөз эмес, бирок ошондой абалда өтүп кеткен болгон болсо, күнөөнүн абалы ошондой да. Ал эми бирөө жарым ширктин үстүндө өтүп кетти, чоң ширктин үстүндө. Болду, ал жок, үмүт жок ана. Жада калса анын артынан дуба кылыштан шариатта кайтарылган. Билесиңерби? Мунун баарын билесиңер, урматтуу тугандар. Куранда аят келген да. Ширктин да бир коркунучтуусу, ширк сен жасаган амалдардын баарын жууп салат да. Эчтекеси калбайт. Жана ошондой эле ширк ээси тозокто түбөлүк калат да. Түбөлүк калат. Себеби жаннат тозок түбөлүк калат да. Үмүт жок да. Кыямат күнү я Аллахым, мен апам же атам деп айткандан өзү мүмкүн эмес. Шафаат кылбайсың да кыямат күнү. Аллахка ширк кошууга мүмкүн эмес экен. Аллах Таала ширк кошкон кулуна ыраазы болбооруна экинчи маселеге далил келип атат. Жин сүрөсүнүн 10-аятында «Уаннал масаджида лилла фала таду ма Аллахада» дейт да. Аллах Таала Кур'анда мечиттердин баары Аллахка таандык, ошол мечитте Аллахтан башка эч кимге дуа кылбагыла деген аятты далил катары келип атат да. Экинчи маселеси бүттү. Үчүнчү маселеси, мусулман адам биринчи маселени түшүнгөндөн кийин, экинчи маселени түшүнгөндөн үчүнчү маселени беш керек экен. Үчүнчү маселеси ширктен аябай алыс болуш керек экен, жана ошондой эле ширк элеринен дагы катуу сактаныш керек экен да. Себеби ширк элери сөзсүз түрдө адамга таасир берет. Аталар чачнакы болчу. Бирок аталарыбыздын мындай орусча сөйгөндөрү, кээ бир мүнөздөрүн каяктан алган? Ошол орустар менен аралашып жүрүп, ошол орус таасир берип койгон да. Анан жөн эле баягы сөйгөн сөздөр эмес, жада калса орустар өздөрүнүн ишенимдерин киргизип алган да. Силер маймылдан жаралгансыңар. Баарыбыз эле маймылдан жаралганбыз. Мына ишенбесеңер, сүрөттү карагыла мынакей. Учуна айтып атпай деп жара кичинекей бир сүрөттү көрсөтүп, жаш баланын алдында алып койгон да. Кыргыздардын жүрөгүнө кирип барып, жүрөгүнүн эң төрүнө атаң горилла, шешең шимпанзе деп туруп, ошону киргизип туруп, отургузуп турган чыгып кеткен дагычы. Жүрөгүнө кирип койгон, жүрөгүнө мындай. Баланчанын түшүнө кирип койду деп койгон дачы. Жүрөгүнө кирип койгон да. Ошон үчүн кээ бир адамдар ушундай батып калган. Эй ата, Аллах Таала бар. Бизи жараткан, маймылдан жараткан эмес десең да, болду эле. Кой балам, сен мага үйрөтпө дейт да. Мен далайды көргөм, канча деген Андрей менен жүрдүм, Паша менен жүрдүм, тиги баланча Саша менен жүрдүм. Алар аябай акылдуу адамдар болчу. Ошолор мага өзүмдүн манхажымды, акыйдамды үйрөтүп койгон дейт да.
Шуну өз көзү менен көрүп аткан учурда урматтуу туугандар, ошон үчүн жаман адамдар сөзсүз түрдө мушриктер, ширкелер менен жүрсөң сөзсүз түрдө таасир берет да. Бул жерде үчүнчү немеси анна ман ата расула ва вахадаллаха ла яджузу лаху муалату ман хадаллаха ва расулаху дейт. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга моюн сунган болгон болсо, жана Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой ибадатта жалгыздаган болгон болсо, ал адамга Аллах Тааланы душман туткан жана пайгамбарын душман туткан адамды дос тутуу сүйүү мүмкүн эмес дейт. Ошондой ыйман келтирген момунга дейт. Ушундай ыйман келтирген момунга Аллах Тааланын душман болгон адамдарды дос тутуп жакшы көрүп сүйүү мүмкүн эмес дейт. А бизде кээ бир туугандар бар, Мессини ушундай сүйөм дейт. Ушундай адамдар бар, Месси эгер бүгүн өлдү деген кабар келсе, бир жума ичип кетип турган адамдар болушу мүмкүн да. Бул жерде мүмкүн эмес дейт Куранда Аллах Таала. Сен Аллахтын душманы да. Ошон үчүн Мессиден суралат, билесиңерби? Мессиден мынтип суралат да. Эми мусулмандар бир ай келет экен, ай келгенде эртеден кечке чейин ооздорун жап, орозо кармайт экен, булар тууралуу эмне дейсиң деп Мессиден бир журналист сураганда, булар мусулмандар ба жиндилер деп айтат, акмактар дейт да. А биз болсо ал менен ооруп жүрөбүз да. Кимде ким Аллах Таала чыгырган Куранды таштаса, мына ушундай деңгээлге чыгып аткан. Динибизди билбейбиз. Болбосо мусулманбыз дейбиз, бирок ишибиз келгенде көп Куран менен Суннага каршы келген амалдарыбыз аябай көп урматтуу туугандар. Динди үйрөнүш керек, урматтуу туугандар. Мусулманчылыкты биз сөзүбүз менен эмес, өзүбүздүн ишенимибиз менен, анан жасаган амалдар менен көргөзүш керек. Жөн эле Алла Таала жүргөн эмес да Куранда, жөн эле мусулман деп айтып койгула да жүрө бергиле болду, андай эмес. Иш жүзүнө көрсөтүш керек урматтуу туугандар. Эми ушуга далил. Эмне үчүн сүйгөнгө болбойт дегенге далил. Аллах Таала айтат Куранда. Мужадала сүрөсүнүн 22-аятында Аллах Таала айтат: "О Мухаммад дейт. Ла таджиду қауман юъминуна биллахи вал яумил ахири юаддуна ман хаддаллаха ва расулаху ва лау кану абаахум ау абнаахум ау ихванахум ау аширатахум улаика катаба фи кулубихимул имана" дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "О Мухаммад дейт, сен дейт Аллахка иман келтирген, кыямат күнү иман келтирген мусулманды Аллах менен пайгамбарынын душманын жакшы көрүп, сүйүп, дос тутканын сен көрбөйсүң дейт. Аят мынасын карай турган болгон болсок, "Валау кану абаахум" дейт. Мейли ал Аллах Тааланы жана пайгамбарын душман туткандар, мейли өздөрүнүн аталары болсо дагы, жана балдары болсо дагы, же бир тууган аке үкөлөр болсо дагы, же алардын тууган уруктар болсо дагы, аларды эмне Аллахка душман болгондугу үчүн аларды жакшы көрбөйт, дос тутпайт, деске жек көрөт дейт. Мына дейт, эми аят муланысында улаика катаба фи кулубихимул имана, мына ошондой момундарды, Аллахтын жана пайгамбарын душмандарын жек көргөн, жакшы көрбөгөн момундардын дейт, Аллах Таала жүрөгүнө ыйманды бекемдеп койгон дейт да. Ва айядахум бирухим минху, өзүнөн болгон нур менен, Куран сүннөт менен бекемдеп койгон дейт. Ва юдхилухум жаннатин тажри мин тахтил анхар халидина фиха дейт. Мына Аллах Таала ошол кулдарын астыларынан өзөн ага турган бейиштерине киргизип, алар ошол бейиш жайларында түбөлүк калышат дейт да. Уландысында радиаллаху анхум ва раду анху, Аллах Таала алардан разы болду жана алардагы Аллах Таала берген соопторуна разы болчу дейт да. Улаика хизбулла, мына ушундай момундар Аллах Тааланын чыныгы жамааты дейт да. Чыныгы Аллах Тааланын жамааты дейт. Ала инна хизбаллахумул муфлихун, чындыгында Аллахтын жамааты гана ийгиликке, жеңишке жете тургандардан эмес дейт да. Аллаху акбар. Урматтуу туугандар, үчүнчү маселе эмне экен? Үчүнчү маселе түшүнүңүздөрбү? Аллах Таалага ыйман келтиргенден кийин, ахирет күнүнө ыйман келтиргенден кийин мусулман эмес, Аллах Тааланын душманы болгон, пайгамбардын душманы болгон яхуттарды, насараларды сен эмне жакшы көрбөшүң керек. Аны эмне сүйбөшүң керек, дос тутпашың керек. Бирок бул деген сөз эртең чыгып алып, кайсы жерден көрсөң аны өлтүр деген сөз эмес да. Болгону сен жакшы көрбө.
сүйбөгөн, дос тутпаган. Бирок биздин Кыргызстанда жашаган христиандар болобу, яхуттар болобу сен ага тийбешиң керек да. Сен ал эмне? Биздин падышабыздын уруксаты менен киргендиги үчүн аларга эмне? Тийбешиң керек да. Түшүнсүңөрбү? Ошон үчүн субханалла, мен буларды вообще эмне башкача мамилешип турбайбы дейт, эртең аны тоноп аны. Карыз акчасын алып бербей коюп, андай жок. Машинасын жолдон кармап тартып алып жок. Болгону сен аны сүйбөгөн, жакшы көрбөгөн, дос тутпаган. Эгер сен фирманын башчысы болгон болсоң, сен бир мусулман келди, ана бир христиан келсе жумушка, экөө тең жумушка муктаж болгон болсо, сен мусулман жумушка алгын. А бизде Кыргызстанда эмне дейт? Эми кыргыздар вообще адам эмес бар. Орустар кичине мындай чын сүйлөшөт, мындай от души, мындай. Анда-санда мындай арач келгенде ыңгайлуу адамдар. Сүйлөсөң дагы мындай жакшыраак деп орустарды көтөрөт. Субханалла, Аллах Таалага ыйман келтирбеген. Шейх Усеймин айтат, сен Аллах Таалага ыйман келтирбеген, Аллах Тааланын душманы болгон адамдан сен кантип жакшылык күтөсүң дейт да. Көрдүңбү? Ошон үчүн сүйбөгүлө, жакшы көрбөгүлө. Мусулман эмес башка адамды дини үчүн жакшы көрүү бул адамды ыймандан чыгара турган куфур амалдардан да, чоңбу? Ал эми жанагы Роналдону прическасын коюп, анын баскандай басып тойногондочу, Мессиге ээрчип, кээ бирлер артисттерге ээрчип, алар эмнени кийсе ошону кийип, эмнени ичсе ошону ичип, эмнесин чече берсе ошону чече бергендер бар. Тура эмеспи? Ошон үчүн өтө абайлаш керек, турматтуу туугандар. Биз ээрчисен, машалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчи, сахабаларга ээрчи, эң жакшы адам пайгамбар болгон, пайгамбарыбызга ээрчиген. Көрдүңбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз жакшы адамга ээрчиш керек. Себеби Аллах Тааланын чыныгы сүйгөн кулу, Аллах Тааланын чыныгы сүйгөн кулу, Аллах Таала эмнени сүйгөн болгон болсо, ошону сүйөт, жана Аллах Таала кимди сүйгөн болсо, ошону сүйөт экен да. Себеби чыныгы мусулман анын сүйүүсү эмне ичиткен? Куран менен сунна ичиткен да. Аллах Таала бардыгыбызды өзүнүн туура жолуна салган болгон болсун. Аллах Таала бизди билип, билбей калган күнөөбүздү кечирип, башыбызга күч кубат берген болсун, Куран менен суннага дал келген амалдарды жасашты насип кылган болгон болсун. Кыргызстандагы мусулмандардын бардыгын Куран менен суннага кайтып ынтымакта болуусун Аллах Таала насип кылган болсун.